Soodada iki nerse var. Birөөсү саман дейт. Бул акча. Экинчи тараптан сатылган товар, буну маби деп айтылат. Маби, саман. Маби, саманды эске алганда сооданын негизинен 5-6 сүрөтү келип чыгат. Мисалы, биринчи сүрөтү, эгерде эки тараптан тең товар болсо, акча эмес. Буну шариятыбызда бай мукаята деп айтылат. Китепке китеп берип атасың, алмаштырып атасың. Койго эчкини сатып атасың. Бир кап будайга бир кап арпа сатып атасың. Бул жерде алтын күмүш жок. Бул жерде акча жок. Буюмга буюмду алмаштырып атасың. Эгерде буюмду буюмга алмаштырсак, буну биз шариятыбызда мукаята деп айтылат. Мукаята деген соода, бул деги жайыз соода. Экинчиси, ошол маби эки тараптан тең акча болушу мүмкүн. Же болбосо алтын күмүш болушу мүмкүн. Мисалы, алтынга алтын алып атасың. Күмүшкө күмүш алып атасың. Же болбосо күмүштүн ордуна алтын алып атасың. Буну бай сарф деп айтылат. Же акчага акча алмаштырып атасың, алып атасың. Сомду берип доллар алып атасың. Сомду берип теңге алып атасың, рубль алып атасың, башка акчаларды алып атасың. Бул сооданы бай сарф деп айтылат. Бул байдын экинчи сүрөтү маби болгондо. Үчүнчү сүрөтү, бул бир тараптан акча берилет, бир тараптан товар берилет. Буну бай мутлак деп айтылат. Көбүнчө ушул соода болот. Базарга бардың, акча бердиң, 100 сом бердиң, 100 сомго сага картошка берди, күрүч берди, май берди, эмне кааласаң ошону берди. Бул мутлак соода. Байды мабини эске алганыбызда, ошол товарды эске алганыбызда негизинен 3 түрлүү соода болот. Мукаята, бай сарф, бай мутлак. Мукаята дегени эки тараптан тең берилип аткан нерсе, алмаштырылып аткан нерсе эмне болот? Товар болот. Ал жерде акча болбойт, алтын күмүш болбойт. Буну бай мукаята деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Бул деле жайыз соода. Акча жок учурларда адамдар ушинтип эле келген. Акча жок учурда адамдар ушинтип эле товарларга алмаштырып эле соода кылган. Кийин акча чыккан, ага чейин товарга алмаштырып эле адамдар соода кылып келген. Бул жайыз соодалардын бир түрү. Экинчиси бай сарф, буну өзүнчө окуйбуз иншалла. Бул бай сарфта эки тараптан тең акча болот, же болбосо эки тараптан тең алтын күмүш болот. Бул учурларда эми бай сарфтын өкүмдөрү бар. Алардын эң негизги өкүмү кабзул айвазайн дейт. Фил маджлис. Ошол соода болгон учурда эки тараптан тең акчаны кабыза кылыш керек, мүлкү өткөзүп алыш керек. Алтынды дагы, күмүштү дагы, акча эмне болсо ошону мүлкүнө өткөзүп алыш шарт. Түшүнүңөрбү? Анан үчүнчүсү бай мутлак деп айтылат. Көбүнчө соода ушул болот. Бир тараптан акча бересиң, экинчи тараптан эмне кыласың? Товар сатып аласың. Буну бай мутлак деп айтылат. Бай мукаятада бир эреже бар. Эки тараптан товар болуп атпайбы? Товар болгондон кийин биз билбей калабыз. Кайсы саман, кайсы маби экендигин. Кайсынысы акча, кайсы товар экенин билбейбиз. Ошон үчүн эреже араб тилинде кайсы немеге ба харф кирген болсо, ошол харф, ба кирген харф бул эмне болот? Саман экенин белгиси болот. Мисалы, би'атул китаб бил калам дейт. Би'атул китаб бил калам десе, мен китепти калемге саттым деген сөз. Бил калам деп келди, бил калам ба деген харфтын негизинде калем саман болот, акча болот, китеп эмне болот? Маби товар болот. Түшүнүңөрбү? Ушу менен гана айырма кылабыз араб тилинде. Араб тилинде ушундай эреже бар, ушунун негизинде бул саман, бул маби деп айырма кылса болот. Калган учурларда бизде андай айырмалар жок. Бирок товарды товарга алмаштырган болсо, бай мукаята бул деле жайыз. Андан кийин биатибар саман, бул эми маби менен негизинде бөлүнүп атат. Экинчиси саман. Акчанын негизинде бөлүнгөн түрү бар. Анын 3-4 түрү бар экен. Вазиа, таулия, мурабаха, мусавама. Мына ушул 4 түрү бул акчанын негизинде бөлүнгөн, самандын негизинде бөлгөн байдын түрү. Байдын түрү. Вазиа дегени алган акчадан азына сатасың. Мисалы, кээде 100 сомго алган товарды 100 сомго сата албай каласың. 80 сомго, 70 сомго сатканга туура келет. Бул эле соода. Буну сен эмне кылдың? Алган буюмуңду алган багытынан арзанга саттың. Буну шариятыбызда вазиа дейт. Байул вазиа
не болды? Бұл алған товарды арзанырақ сату, алған басын арзанырақ сату. Ол деле жайыз. Екіншісі таулия. Таулия дегені қаншаға алсаң, ошончоға сатасың. 100 сомға кітапты алдың, 100 сомға қайыр сатып беріп жатасың. Ештеңе пайда көрген жоқсың, зиян да көрген жоқсың. Бұл да сода. Бұны таулия деп айтылады. Үшінші шарт түрі мурабаха. Мурабаха дегені үстіне пайда қойып сату. 100 сомға товарды алдың, үстіне 10 сом қосып, 110 сомға саттың. 5 сом қосып, 105 сомға саттың мысалы. Бұны мурабаха деп айтылады. Түсініңіздер ме? Төртіншісі мусавама. Мусавама дегені саудалашу. Саудалашу жолы менен болады. Бұл жерде неме қылынбайды, қаншаға алған ақша айтылмайды. Ақшаны қаншаға алдым, не қылды айтылмайды, мұтлақ сауда қылады. Мынау үшін нәрсені мен сенен алып атамын дейді. Ал теге алғанға мен даярмын дейді. 100 сомға, 200 сомға. Маған қаншаға түсті, қанша пайда көріп атамын, қанша алам айтылмайды. Бұны мусавама деп айтылады. Демек, биатибар саман. Ақшаны еске алғанымызда мәби қаншаға бөлінеді екен? 4 түрге бөлінеді. Вазиа, таулия, мурабаха, мусавама. Вазиа деген алған басынан арзанға сату. Таулия деген қаншаға алса, ошончоға сату. Мурабаха деген алған басының үстіне қосып сату. Мусавама дегені екі тарафтан келісіп алады дағын, ошо келісім негізінде сода қылады. Бай самандың, бетібар саман менен болған соданың алдыңғы үшеуі бұл бай бұйыл амана. Вазиа, таулия, мурабаха, байыл амана. Бетті аманат бұл содалар. Бұны қиянат қылсаң болбойды. Мысалы, мурабахаға сатып алсаң, айтасың, мен мұны 100 сомға алғанмын, үстіне 50 сом қосып сатып атамын, 150 сом деп айтасың. Ошол айтқан сөзің тура болуш керек. Анан 50 сомға алып алып, мен 100 сомға алдым деп айтсаң, сен қиянат қылған боласың. Бұл буюл амана. Амана содаларда үчөө тең аманата келет, қаншаға алсаң, ошончо айтышың керек болады. Көбүнчө базарда адамдар не кылат? Элдерге жалган айтат. Мага ушунчага түшкөн, ушунчага алдым, ушунча пайда болуп атат деп жалган айтат. Анты айтыштын кажети жок. Андан көрө ушунчага сатам деп болду. Мусавама кылып болду. Ошо күнөөдөн сак болосуң. Албетте мурабаха кылам десең, мурабахада анда сен анык айтышың керек. Сага канчага түштү? Канчага сатып алдың? Канчага сатасың? Ушуну айтыш керек. Мурабахада көрсөтүшкө шарт, аманат. Вазиа астына сатпасын. Бул дагы шарт. Мисалы айттың 100 сомго түшкөн мага, мен сага 80 сомго, 70 сомго берем деп атасың. Эми ошол сага 100 сом деген сөзүң чын болуш керек. Өзү эле 70 сом болсо, мен сага 100 сомго түшкөн эле мага деп 70 саткан десең, анда жалган жооп каласың. Мурдатта мен сага 70 түшкөн ал. Ошон үчүн бул дагы аманат. Канчага алган болсом, ошондон шунча түшүп атам деп айтканда, туура сөз айтыш керек. Жалган айтпаш керек. Түшүнүңөрбү? Мисалы таулия. Таулия да ошондой, канчага алсаң, ошончо сатуу деген сөз таулия. Анда дагы ачыгын айтыш керек. 100 сомго түштү, 100 сомго берип атам сага деп. Анан 50 сомго түшкөн нерсени мага 100 сомго түшкөн эле 100 сомго сага берем десең, анда жалган болуп калат. Ошон үчүн биатибар сама менен бөлүнгөн 3 бай алдыңысы. Вазия, таулия, мурабаха. Мына үчөө деген сөзсүз түрдө эмне болуш керек? Бай амана, канчага алган болсо ошону нак туура көрсөтүү шарт. Ансыз сода болбойт. Сода болот, бирок кыянаттыкка болот. Булар буюл амана. Ал эми мусавамада ал шарт эмес. Бул буюл амана эмес. Мусавама деген сода кыласың, келишип алып кете бересиң. Ал сенен сураган жок, канчага түштү, канчага алдың деп. Сен айткан жоксуң ага. Канча пайда кылганын айткан жоксуң, канча зыян болгонун айткан жоксуң. Ушунчага сатам алсаң ал дедиң, алып кетти. Бул не болду? Бай мусавама болду, бул жайыз, бунда не болбойт, бунда аманат эле шарт эмес мында. Бул буюл аманатка кирбейт. Буюл амана ба астындагы үчөөгө кирет. Түшүнүңөрбү? Демек бай не болду? Биатибар маби. Мабидин негизинде, товар негизинде канчага бөлүндү? 3кө бөлүнөт. Бай мукаяза, товарда сатуу. Бай сарф, акчаны акчага, алтынды алтынга, күмүштү күмүш сатуу. Же болбосо бай мутлак, бир тарафтан акча, экинчи тарафтан товар. Экинчи таксим не болду? Бай биатибар саман. Ошол акчанын негизинде бөлүнүп атат. Анда айттык, анын 4 түрү бар. Вазиа, таулия, мурабаха, мусавама. Ушул 4 түрү болот. Ушунун ичинен алдыңкы үчөөсү буюл амана. Аманат ал.
Қанша қалсаң ошоны так айтышың керек болот. Жалган айткан болсоң, кыянаттык кылган болосуң аманатка. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе бул бей жайыз, нажайыз болуп бөлүнөт. Алдыңғы азыр айткан сүрөттөрүбүз бардыгы жайыз сүрөттөр болду. Эми нажайыз сүрөттөрү да бар. Эми шариатка туура келбеген байлар, содалар бар. Алар мурда эми айткансыңар дагы кыскартып айтып коюп атабыз. Алардын бирөөсү макрух бай, сода, экинчиси бай батил, үчүнчүсү бай фасид. Сода болуп атат. Ушулардын бар болушу мүмкүн. Тавлия болушу мүмкүн, вазия, мурабаха, мусаба болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда кээ бир кемчиликтер болгон себептүү иллаттардын себебинде ал бай батил болушу мүмкүн. Бай фасид болушу мүмкүн, бай макрух болушу мүмкүн. Түшүнүңөрбү? Бул нажайыз содалар. Шариатка туура келбеген содалар. Буга түшүнүңөрбү? Бай батил деген эмне деген? Бай батил дегени байдын рүкүнүндө, байдын соданын негизги шарттарында bir ayıp, kemçillik табылса, бул сода бай батыл болот. Буюунун байдын негизги рукуну бул некен? Ижаб кабул айтканбыз. Бул фарздары. Ижаб кабул. Ижаб деген бирөө сунуш кылат, экинчиси кабыл кылып алат. Сатып алуучу менен алуучу. Ижаб кабул. Жана маби. Мына ушул үч нерсе байдын рукуну, негиздери. Эгер ушул үч нерсе туура эмес болсо, анда байдын рукуну табылбаган себептүү ал бай батыл болот. Бай батыл деген ал сода болгон жок. Аны колдонгонго болбойт. Аны сатканга да болбойт, жегенге да болбойт, кийгенге да болбойт, башка кылганга да болбойт. Ал сода болгон жок, ал бирөөдүн мүлкү. Түшүнүңөрбү? Мына ушунун байы батыл деп айтылат. Биз айттык, ижаб кабул байдын рукуну дегендик. Кээ бир учурларда эмне болот? Байдын рукуну болуп аткан инсандар ошол рукунга татыктуу болбой калат. Ошол себептүү бай батыл болот. Мисалы, байда ижаб кабыл кылганда акит, сода кылуучу адам акыл эстүү болуш керек. Балага жеткен акыл эстүү адам болуш керек. Мисалы, жаш бала сода кылды. Балага жет элек, жаш бала эчтекени түшүнбөйт. Анын содасын шариатта гайры нафиз дейт. Болбойт дейт. Рукун табылган жок. Акыл эстүү адам, өзүнүн пайдасын, зыянын билген адам сода кылыш керек. Бул жаш бала пайда зыянын билбейт ал. Ошон үчүн шариат бунун немесини сода эмес деп эсептейт. Жаш бала деген сатып берди. Атасы барып, "Мен балам сатып берипти, бул меники" деп алып келген акысы бар. Толук акысы бар. Акыл жетпеген бала, жаш бала, анын содасы сода эмес, батылдар. Батыл дегени тийген мүлк өтүп калбайт ал. Анын мүлкү эмес, бул кайра эле өзүнүн мүлкү. Түшүнүңөр, рүкүндө айып табылып атат. Же болбосо рүкүндө табылып атат, мисалы, сода кылып атат жинди адам, акылдуу эмес. Жинди адам сода кылып сатып берди бирдекесин, үйүн сатты, машинесин сатып бирдеке сатып берди. Эми валиил мажнун, жиндинин ээси келип, балам акылдан адашкан, бунун содасы болбойт. Мен бербейм десе акысы бар. Акысы бар, баары ушундай болуш керек. Түшүнүңөрбү? Же ал адам акытка, сода кылганга татыктуу эмес. Ошон үчүн анын содасы жарабайт. Түшүнүңөрбү? Демек бай батыл эмне болот экен? Бай батыл дегени рукун табылбайт. Байдын негизги рукундөрү, негиздери болгон иллаттар табылбаган учурда бул сода эмне болот экен? Сода батыл болот. Үчүнчү сүрөтү мабида айып бар. Товарда айып бар. Мисалы, сода кылып атат аракка, алиязбилля. Же чочкого, же канга, же бир харам нерсеге. Бул сода болбойт, батыл сода. Батыл сода. Себеби ал товар эмес. Түшүнүңөрбү? Товар эмес, товар болгондон кийин бул эмне болду? Батыл сода болду. Бул такыр сода болгон жок. Ошон үчүн бул мен арак сатып алдым, чочко сатып алдым, чочко меники дейилбейт. Ошо эгесине кайтарып берилет. Ал бирөөнүн мүлкү, аны сода болгон жок. Ошон үчүн ижабы кабул менен маби эске алынат. Бул ошо рүкүндө айып болсо, кемчилдик болсо, эмне болот? Бай батыл болот. Буга 3 түрлүү мисал бердик, силерге түшүндүрүш үчүн. Түшүнүңөрбү? Бул менен эмне болду? Бай батыл болду, такыр сода болбойт. Экинчи сүрөтү бул бай фасид. Бай фасид дегени бай аслан дурус болот, васпан дурус болбойт. Анда рүкүндөр табылат, шарттар табылат. Бирок башка бир сыфаттын себебинен ал сода фасидке айланат.
Мисалы, сатып аткан адам экөө тең, эки тарап тең акыл эстүү, жинде эмес, жаш бала эмес, балага жеткен адамдар, товар дагы халал товар бар эле жайында. Бирок не болду? Шарт коюп атат. Ал шарт ла яхтазихил акд. Акытка тиешеси жок шарт коюп атат. Акытка, содага тиешеси жок шарт койгондон кийин эми бай фасык болот. Мисалы, бир адам үй сатып атат. Үй сатып атат. Саткан адам шарт коюп атат алуучуга, мына үйдү сага саттым, бирок 1 жылдан кийин бошотуп берем деп атат. Мен 1 жыл жашаймын, анан сага берем деди. Бул сода эмне болду десе, фасид сода, бузук сода болду деп айтабыз. Бул жерде карасаңыз рүкүн бар жайында. Экөө тең, эки тарафтан акыл эстүү, алуучу дагы, сатуучу дагы. Сатылып аткан нерсе халал нерсе үй, бирок сырткы шарт болуп атат ал. Түшүнүп атасыңарбы? Сырттан шарт коюп атат, ал шарт баягы тиешеси жок. Сода болгондон кийин болду, сен акчаны бересиң, сен тиги сенин үйүң болот. Анан мен 1 жыл жашап туруп анан бошотуп берем, 1 жылга чейин менин үйүм болот деген бул акытта каза кылбаган сода. Ошон үчүн шарттын негизинде не болду? Фасык болуп калды. Буну васф негизинде айтылат. Рүкүндө бир айып болсо, бай батыл болот. Васфында бир айып болсо, бай эмне болот? Фасик болот. Түшүнүңөрбү? Бай фасик деген экен, рүкүндө кемчилдик таба албайт, балким несинде васфында бир кемчилдик таба алат. Ал ушундай кемчилдик, мисалы шарт койду, ал содага тиешеси жок. Ошонун негизинде бул сода эмне болот? Бай фасик болот. Андан кийин 3-чү сүрөтү макрух. Макрух содалар бар. Ал анда рүкүндө дурус болот, васфыда дурус болот. Бирок дагы бир харижи себептер менен, башка бир себептер менен ал эмне болот? Бай фасик болот. Башка себептер менен бай фасик болот. Мисалы, буга көбүнчө китептерде берилген мисал, жума намазындагы азандан кийинки сода. Жума намазында азан айтылгандан кийин соданы токтотуп мечитке барыш керек. Бул Курандын талабы. Ауз биллахи минеш шейтанир раджим. فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Жума күнү азан болгондо мечитке баргыла, зикирге баргыла, амелерде соданы токтотула деген аят бар. Вазарул бей. Ошон үчүн жума күнү азан болгондон кийинки сода бул макрух сода. Шариат макрух дейт. Азан болгондон кийин хайя ала сала дегенден кийин мусулман не дүкөндө жаап мечитке барыш керек. Хайя ала сала, хайя ала фала мечитке барыш керек. Эми карагыла, ушул жерде бирөө сода кылып атат. Сода кылып аткан адам эки адам тең акыл эстүү, рүкүн табылат. Маби дагы таза нерсе алып атканы. Бирок убакыт намаздын убакыты болчу. Жуманын убакыты болчу. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол себептүү, сырткы бир харижи себептүү не болду? Сода макрухка айланып калды эми. Макрухка айланып калат. Ошон үчүн жума күнү азан болгондон кийин дүкөндөрдү жаап, бир гана немеге барыш керек? Жумага барыш керек. Албетте уламалар айтат, эгерде эки соодагер жолдо мечитке басып баратып сүйлөшсө боло берет дейт. Ал кеч калган жок, жолдо сүйлөшүп сода кылып атат, экөө барат жолдо. Алла калса бир зарылчылык болсо болот. Бирок азандан кийин эле отуруп алып сода кылганда ал макрух болуп калат. Түшүнүңөрбү? Же болбосо макрух содага дагы бир мисал. Бирөө сода кылып аткан болсо, ошонун үстүнө барып сода кылуу. As-sawm ala sawmi shirai, as-sawm ala sawmi akhi. Hadисте келет. Бирөө содалашып аткан болсо, ал бүтелеге эле үстүнө барып, мен мынча кошуп берем деп соданы бузуп алып коюшлук макрух бул. Макрух. Биринчи эки адам келишпей калып, тиги кетсе, андан кийин сен барып содалашың керек. Бирөө содасын үстүгө эле барып туруп, кийин барсаң, эмне болот? Бай макрух болот. Түшүнүңөр, макрух бар жайында, бирок сырткы себептен эмне болду? Бай макрухка айланып калды. Ошон үчүн шариятыбызда эки адам содалашса, сода бүткөндөн кийин аны сода кылгыла дейт. Никеде ошондой. Бирөө жуучу түшкөн болсо, сен алдан алдын барып алып алайын деген акым жок. Эки тараф келишпей калса, эми сен жуучу жөнөтүп, эми никелешишиң керек. Анын содасыны, жаран никесини бузганга акым жок. Бул макрух болуп калат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эмне болду? Сода нажайыз болгон сүрөтү болот. Алардын 3 сүрөтү бар. Макрух, батыл жана эмне экен? Фасид. Батыл деген эмне экен? Аслыда эчтекеси рүкүндү айып кемчилик себептүү болот.
Ал эми фасид деген васфындагы кемчиликтин негизинде болот. Макрух деген сырткы кейбір талаптар табылған себептүү сода не болот? Макрухка айланат. Андан кийинки маселе бай батыл менен бай фасидтин ортосунда айырма бар. Бай батылда такыр сода болбойт. Ошон үчүн аны кайтарып бергенге туура келет. Кайтарып бересиң, ал бирөөдүн мүлкү ага болбойт. Мисалы, арак сатып алды, харам нерсе сатып алды, ал мүлк эмес. Кайтарып берилет. Бай болгон жок. Ал эми бай фасидте бай болот. Сода болот. Бирок соданы фаск важип болот. Соданы бузуу важип болот. Түшүнүңөрбү? Бузуу керек болот. Бузбаса, ошол нерсеге ээ болот ал. Сатып алган нерсесине ээ чыга алат. Бирок мүлкү хабис дейт. Бул хабис мүлк болот. Хабис мүлк деген бул жакшы эмес. Бул харамга жакын мүлк болот. Аны колдонгон болбойт. Эми анын жолу ошол байдын фасид болгон шарттарын жоготуп, кайрадан жаңыдан сода кылып, андан кийин сатыш керек. Анан жайыз болот. Андай кылбаса, сода жайыз болбой калат. Ошон үчүн бай фасидте мүлк сабыт болот. Муштари мабиге ээ чыгат, бирок ошол эле заматта аны кайтарып бузсун. Содан бузсун дагы фаск важип болот. Кайтарып, ээсине кайтарып бериштик шарт болот. Бетте муштари сатып алгандан кийин сода фасид болгон учурларда ошол нерсени буюмду кайтарып, эгесине кайтарып берсе, хиба кылып, арият кылып, кандай жол менен болсо кайтарып берген болсо болду, кайтарып берилди, ал кутулат. Баягыдай кабза тиги өтүп кетет. Эми байынын мүлкү өткөндөн кийин сатып алгандан ал жерде жок болуп кетсе, бирдеке болсо, бай өзгө нөкөр болот, тиги адам жооп бербейт ага. Түшүнүңөрбү? Себеби ал туура эмес экен деп кайтарып берди. Бергенден кийин мүлктөн өткөзүп берди, куткарылды ал. Милдетинен куткарылды. Андан кийин маби саманга тиешелүү бир маселе бар, бай фасидка тиешелүү маселе бар. Кээ бир учурларда каблал кабыз өзүнүн мүлкүн өткөзүп алыштан алдын сатып алган товар жок болуп кетет. Бузулуп калат, узалып кетет, жоголуп кетет. Түшүнүңөрбү? Не болот десе, бай фасид болот. Бирдекени алам дедиң, ала турган нерсең, товарың сен алганга чейин жоголуп кетти. Содалашып койдуңар, жоголуп кетти. Не болот десе, бай фасид болду. Бай бузулду, бай болбойт. Бунун экинчи сүрөтү бар. Сага мына акчаны берем деп саманды көрсөткөн. Кийин акча жоголуп кетти. 1000 сом берем деп көрсөттү товарына. Кийин 1000 сом жоголуп кетти. Бай бузулуп калбайт эми. Фасид болбойт. Бай боло берет, сода боло берет. Себеби мабийнин муайян болушу шарт. Тайын болушу шарт. Мына нерсе деп айтышы шарт. Маби товардын. Акчада ал тайын кылым шарт эмес. Акча тайын да болбойт. Мен сага мына акчаны берем деп туруп 1000 сомду 2500 сомду берсем да боло берет. 200 сомдон 5 берсем да боло берет. 1000 сом берсем болду. Ал акча тайын болбойт. Ошон үчүн тайын болбогон себептүү акча жоголуп кетсе, сода бузулуп калбайт. Акча жоголсо деле сода боло берет, тиги 1000 сом берген милдеттүү болот. Ал эми маби жоголуп кетсе, бай фасид болот. Сен алып атган сода, баягы товар жоголуп кетти, анын негизинде сода батыл болуп калат, бай батыл фасид болот. Бай макрухтун дагы бир сүрөттөрү бүгүнкү күндө көп болот. Кээде содагер өзүнүн эле адамдарыны коюп коет. Элдери кызыктырыш үчүн товарды басын көтөрүп сатканга аракет кылат. Буну жалган содалар болот. Экөө келишип алат, сен элдин алдаман аласың мынчага деп. Анан мактайсың, мен товарды сатам тигилерге дейт. Өзүнүн эле адамын коюп коет, вакили болот. Анан базарга барсаң, о өтө жакшы товар, мунун канча өткөндө деле алдым, канчага бересиң деп анан кымбат бага сатып алат. Аны көргөн ээрчип келген адамдар дагы ошо товарды артынан алат. Түшүнүңөрбү? Бул дагы макрух сода. Бул дагы макрух сода. Сен не кылдың? Элдерди алдадың. Кыянаттык кылдың. Же болбосо кээде арзыбаган товарды кымбат сатат, кээде начар товарды жакшы товар деп, оригинал деп сатат. Аны бирөө алдым, оригинал экенин колдондум деп не сүйлөп сайрап турат, тигилер ишенип алып кетет. Бул сүрөттөр дагы макрух байга кирет. Бай дагы өзү жайыз, бардыгы жайыз, бирок сырткы алдаган себептүү, элди алдаган себептүү шариятыбызда буну макрух бай деп айтылат. Кээ бир нерселер бар, алар бир гана жаман нерсеге, күнөө нерсеге гана колдонот. Бирок анын жайыз сүрөттөрү да бар. Жайыз сүрөттөрү бар. Алар сачса болобу деген
маселе бар екен. Бұны кейін сабақта айтсақ та болады ұқсайды. Шектүү нерселер сатса болобу, сатып алса болобу деген маселе турат. Мындай эреже билип алгыла. Биринчи маселе бир нерсени шектүү экендигини далилдебестен туруп, ал шектүү шубхалуу деп айтканга болбойт. Биринчи далилдеш керек. Далилдебестен туруп, мына нерсе шеги бар экен, харам экен же халал экен деп айта албайбыз. Биринчи далилдин негизинде анан халал, харам экендигин далилдеш керек. Жөн эле элдердин сөзүгө ишенип алып эле бул нерсени харам же халал же мындай деп өкүм чыгарбаш керек. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн залил, занны галип болмоюнча, якин болмоюнча ал нерсе харамга айланбайт, ага далил керек. Жана ошондой эле бир нерселерде шектүү болуп калды, ичинде бирдеге курамында кошулмалары бар экен дейт. Ушундай нерселер көбөйүп кетти азыр, кошулмалары бар деп. Бул иншалла сабак өзүнчө халал, харам боюнча өзүнчө сабак кылабыз. Бул өзүнчө чоң тема, аны дагы убагында айтабыз, бирок кыскача эреже айтып коетем силерге. Ал эреже кээде элдер ушинтип айтат, баланчы нерседе, моноо нерседе ушундай кошулмалар бар экен дейт. Ошол нерсе элде такап кеткен. Анда харам бар экен, коньяк бар экен, анда спирт бар экен, дагы бирдеке бар экен, начасат бар экен деп айтылат. Бирок эч ким такып кылган жок. Харам ушул жерде эми сен сактанып турганың жакшы, бирок харам деп айта албайсың. Саткан адамды харам нерсе сатып атат, жегенди харам жеп атат деп айта албайбыз. Аны тахкик кылынат, аны изилденет. Курамын текшерип, далилденгенден кийин өкүм чыгарылат. Ага чейин өзүң сактанып тур, бирок бирөө жеп аткан болсо, сатып аткан болсо, аны харам иш кылып атасың, харам жеп атасың дегенге акыбыз жок. Түшүнүңөрбү? Машкут нерселерде, шектүү нерселерде биринчи шекти кетирип алышыбыз керек. Шектүү нерсенин деңгээли канча, ал өкүмү кандай, бүт баарын окуйсуңар иншалла. Андан кийин өкүм кылынат. Ага элдер айткан сөз менен эле халал нерсени харам кылып койгон болбойт. Элдин сөзү менен эле арамды арам кылып койгондо болбойт. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Тахкик кылып, Курамын тактагандан кийин гана ага өкүм кылынат, ага чейин өкүм кылганга шашпаш керек. Түшүнүңөрбү? Демек, эмне болду? Бай ушинтип негизинен маби эске алганда өзүнчө бөлүнөт, саманды эске алганда өзүнчө бөлүнөт. Товар өзүгө алганда айттык, товардын негизинде болгон сода болот, мукаяда болот. Эки тарап товар, же болсо эмне болот? Бай сарф болот, эки тараптын акча. Анан эмне болот экен? Бай мутлак болот. Андан саманды эске алганда, акчасын эске алганда төрт түрү болот. Вазия, алган баасынан арзаныраак сатуу, же болсо алган баасын сатуу, же болсо кошуп сатуу, же болсо мутлак бай кылуу, мусабама кылуу. Кандай бай болгондо дагы бул байлар кийин үч түргө бөлүнөт. Сахих болот, же фасид болот, же батыл болот, же макрух болот. Батыл деген такыр сода болгон жок. Сахих деген туура болгон сода, фасид деген васфында, сыпатында бир иллат болгон себептүү бай эмне болду? Жараксыз болуп калды. Макрух деген сырткы башка бир себептер негизинде ал макрух болот. Мына ошентип негизинен сода 3-кө, 4-кө бөлүнөт. Мына ошо менен бүгүнкү сабагыбыз иншалла аягына чыкты. Субханакаллахумма бихамдик.